4-cü bölüm. Petr menен Жакан элге сүйлөп жаткан маалда дин кызматчылар ибадаткананын кароол башчысы жана садукейлер басып келишти. Алар бул экөөнүн элди окутканына жана Исаны мисал кылып кайра тирилүү жөнүндө айтып жатканына абдан нааразы болушту. Ошондуктан аларды кармап, кеч кирип калгандыктан таң атканга чейин кайтарып турсун деп сакчылардын колуна өткөрүп беришти. Уккандардын көбү 5000ге жакын адам Петр менен Жакандын сөзүнө ишеништи. Эртеси иудей башчылары, эл башчылары жана дин мугалимдери Иерусалимге чогулушту. Башкы дин кызматчы Анас менен Каяп, Жакан, Искендер жана башка жогорку дин кызматчылардын уруусунан чыккан көптөгөн адамдар топтурушту. Алар эйкелчини тегеректешип, «Силер бул кишини кандай күч менен, кимдин кудурети менен айыктырдыңар?» деп сурашты. Ыйык рухка толуп турган Петр аларга мындайча жооп берди. Урматтуу эл башчылары, кадырман аксакалдар, эгер бүгүн бир алсыз пендеге кылынган жакшылык жайында жана анын кандайча айыкканы туурасында бизден жооп талап кылып жаткан болсоңуздар, анда баарыңыздарга бүткүл Ысрайыл элине маалым болсун. Сиздер жыгачка кадап өлтүргөн жана Кудай кайрадан тирилтип алган Назареттик Ыйса Машаяктын кудурети менен бул адам айыгып алдыңыздарда турат. Ыйык жазууларда мындай деген сөз бар: куруучулар, бул сиздер таштап салган таш эле. Пайдубалдын негизи болуп калды ал эми. Ыйса ошол таштын өзү. Ыйсадан башка эч ким бизди куткара албайт. Анткени асман алдында бизди куткаруу үчүн жиберилген андан башка эч ким жок. Петр менен Жакандын атайын билими жок, карапайым адамдар экенин билген эл алардын кайраттуулугун көрүп таң калышты. Ошондой эле алардын Иса менен бирге жүргөнүн эстешти. Ал эми алардын жанындагы айыккан кишини көрүп, каршы эч нерсе дей алышпады. Аларга жогорку кеңештен чыгууну буйрушуп, өз ара мындай деп кеңешишти. Буларды эмне кылалы? Анткени Иерусалимде жашагандардын баарына булардын анык таң каларлык бир иш жасаганы маалым. Биз муну тана албайбыз. Бирок бул иш эл арасына дагы кеңири жайылып кетпес үчүн аларга Иса дегениңерди эч кимге айтпагыла деп коркутуп тыюу салалы дешти. Анан элчилерди чакырышып, Мындан ары Ыйсанын атын атап, ал жөнүндө эч нерсе айтпагыла да окутпагыла деп буйрук беришти. Бирок Петр менен Жакан аларга мындай дешти. Өзүңөр деле ойлоп көргүлөчү. Кудай алдында аны укпай силерди угуу туура болобу? Биз уккан көргөнүбүздү айтпай кое албайбыз. Жогорку кеңештегилер шал болгон адамдын айыкканынан улам Кудайды даңктап жаткан элден айбыгып, анын үстүнө жазалаганга себеп таба алышпагандыктан ызырынышып, колдорун кезеп коркутуп, аларды кое беришти. Бул кереметтүү жашаанды башынан өткөрүп, айыгып кеткен кишинин курагы 40тан ашып калган эле. Бошонгон соң Петр менен Жакан өз адамдарына келишти. Аларга жогорку дин кызматчылар менен эл башчыларынын айткандарын айтышты. Муну уккандар бир добуштан Кудайга кайрылып сыйынышты. Ааламдын эгеси, асман жердин, деңиздин жана алардагы бардык нерселердин жаратуучусу болгон Кудай, сен биздин атабыз болгон өз кулуң дөөт аркылуу ыйык рух менен мындай дедиң эле:
болбогон ойду ойлошуп неге каршы чыгышат? Падышалар жердеги көөдөндөрүн көтөрүп, чогулуп алып төрөлөр, эгебизге ат коюп, анын машаягына неге каршы чыгышат? Чындап эле бул шаарда Ирод менен Понтий Пилат, иудей эместер жана ысырайылдыктар өзүң падыша шайлаган касиеттүү кулуң Ыйсага каршы чыгышты. Ооба, мындай болоору сенин абалтан эле алдын ала белгилеп койгон эркиңдин жана максатыңдын аткарылышы. О эгебиз, эми болсо алардын коркутууларына назар салып, кулдарыңдын эл жүрөктүк менен сенин сөзүңдү сүйлөөсүнө жардам бер. Касиеттүү кулуң Ыйсанын аты менен оорулууларды сакайтып, кереметтүү иштерди жасап, кудуретиңди көрсөтө көр. Ошондо алардын сыйынуусунан кийин алар чогулган жай солкулдап, баары ыйык урукка толушуп, Кудайдын сөзүн таймамастык менен айта башташты. Ишенгендер жыйыны бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып, ынтымактуу жашашты. Эч кимиси колундагысын меники дебей, баарын ортого салышты. Элчилер болсо, эгебиз Исанын кайра тирилишине күбө болушканын чоң жигер менен айтып жүрүштү. Ошентип, алардын арасына Кудайдын кут берекеси төгүлүп турду. Мукташ болгон адам болбоду. Анткени кимдин жери, үй жайы болсо, сатып, түшкөн каражатты ортого алып келип, элчилердин колуна тапшырып жатышты. Элчилер болсо, ар кимдин муктаждыгына жараша бөлүштүрүп турушту. Мисалы, Леби уруусунан чыккан Жусуп аттуу бир кипрлик киши бар болчу. Аны элчилер Барнап, мааниси колдоочунун уулу дешчү. Анын да менчик жери бар болчу. Ал жерин сатып, түшкөн акчасын алып келип, элчилерге берди.